Assalamu alaikum urmаттуу musulman bir tuğandarım. Kudayım yursa sizler menen men bugünkü öte orçunduğu mesele boyunca biraz dan toktala ketsem dedim. Nazır bizde kum şeker kımbattadı, je başka azık-түлүк kımbattadı dep turup elden bar bir dürbölüngө түшүп аткан убакыт ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кээбилер өз товарын кымбат сатып, же болбосо bir пайда көрөйүн деген bir максатта bir иштерди кылып аткандарын bir байкап атабыз. Ошол нерсе боюнча bizde шариятыбызда эмне деп айтат? Биздин шариаттын көрсөтмөсү кандай? Bizde пайгамбардын хадисинде келет, содагер ырыскыланат, мухтакир каргышка калат дейт. Мухтакир дегени бул шариятыбыз боюнча бүт азык-түлүктөрдү жыйнап алып туруп, кымбаттаса сатамын деп туруп, ошо кымбаттатып, мындайча айтканда кээ бир монополия кылып алган болсо, ошону мухтакир дейт. Мындай адамдар каргышка калат. Бул биздин эмне шариятыбыздын көрсөтмөсү. Эми пайгамбарыбыздын убагында деле, андан кийинки деле содагерлер болгон. Ал содагерлер кандай амал кылган, кандай иштеген? Ошол жөнүндө сиздерге мен бир эки сөздү айтып кетейин иншаллах. Бизде İmam Azam rahmetullahi aleyhi bizden Hanefi mezhebinin yol başçısı şunçalık öte bay sodager bolgan. Oşol Kufa şaharında en çok dükkan oşonun bolgan jallan jibek kiyimlerdi satkanda. Oşonda bir eki misal men aytıp bereyin, bir ayal kelip kaldı deydi. Bir ayal kelip kalıp turup özü sodada bakı bir köynöktün basını ele bilbeyt eken da. Men uşul köynöktün maga bir beleke berdi. Uşul men satamın, men muhtaç emesin buga dese kançaga beresiň dep surasa İmam Azam soradı da, sorasa tig ayal 100 deptir. 100 dirhamga berem dese, yok andan kımmat durat dedi deydi. 200 dedi deydi. Andan da kımmat durat dese, 300 dedi deydi. Yok andan kımmat bol dese, 400 degen ken da 400 alıp turup, ne sen meni mıskılda atasın bu dep, şunçalık ne kıcırdanıp ketти deydi. Oşonda İmam Azam yok bul andan da jakşı bağdat durat dep turup daha bir kişini çakırdı deydi. Sen aytıp berçi uşul ekөөbüzdün ortabızda bul kiyim kança turat dese 500 dirham turat dese janak ayaldan 500 dirhamga satıp aldı deydi. Mına körbeysizler. Demek İmam Azam bul жерде эмне эптеп пайда көрөйүн эмес, бирөөгө да пайдам тийсин деп туруп кымбат сатып алды. Бул маселе бул өтө ойлоно турган маселе. Экинчи дагы бир маселе бар бул жерде. İmam Azam özünün жақын туғандары, tanıştары, досторына eç қандай пайда көрбейт екен да. Bir dostu deyт, менин балама bir кийим керек болуп калды. Ошол кийим болсо караштырып берчи десе, азыр менде жок, түстөрү кандай болуш керек деп сурады дейт. Келип калса айтам деп. Жуманын аягында келди дейт, келгенде тиги досун чакыртып, мынакей, сен айткан кийим келди, ал дептир. Канча десе, 1 дирхамга алсаң болот деди дейт. Sen meni тамашалап атасыңбы же маскаралап атасыңбы? Кандай 1 дирхам десе, жок дос, мен тамашалаган жокмун, маскаралаган жокмун. Ушул эки кийимди мен 21 дирхамга алдым, баягы алган баам. Анан бирөөсүн мен 20 дирхамга саттым. Экөөнүн бирге мен 21ге алганмын. Ошо 1 дирхам калды. Ошо 1 дирхамды бер. Мына бул сага менин болгон жардамым болсун. Мен сенден пайда көрүм келбейт деп, ошого ушундай бир көмөк көрсөткөн экен. Мына туугандар. Демек, элестетип көрүңүздөр, ушундай бир деңгээлде содагер болуш керек, бирөөнүн акысынан коркуш керек. Мен дагы бир окуяны айтып туруп, өзүмдүн сөзүмдү мен бүтүрөйүн. Бул жерде İmam Azam Hafs ibn Abdurrahman деген bir şerik olgan, çok iştegen. Ошого bir gün ошо emelerde tavarlardı jönöttü deyt. Uşunday tavarlar var, jaklap sat. Arasında birөөsүндө ayığı var. Ошол ayıbын айтып туруп, андан кийин сат деп айтты. Анан ошол айыбы бар товарды айтканы ал тиги унутуп калганбы? Бүт товарларды сатты дагы дейт. Бүткөндөн кийин аябай көп пайда калды. Сонун саттым деп туруп, İmam Azamга сүйүнчүлөдү дейт. Жанакы мен айткан ишти аткардыңбы? Ошол бааны алганда, ошол бир кийимдин айыбы бар эле. Ошонун акчасын азыраак кылып саттыңбы? Деп сураса, мен унутуп калыптырмын десе, эми менден ошо сатып алган адам наразы болсо, бул кандай болот экен келечеги? Демек, менин жеген тамагыма арам нерсе аралашып кетишинден коркуп туруп, ошол товар эле эмес, пайда эмес, ошо канча товар болсо ошонун бүт бардык баасын дейт. Эсептеп туруп, ошонун баарысын ошол кишинин атынан садака кылып жибер дейт. Мына туугандар. Демек, биз азыркы күндө эл кыйналып аткан убакытта арам нерседен коркушубуз керек. Биздин содабыз берекелүү болсун, аз болсо дагы саз болсун деп кыргызда айткандай, үй бүлөбүзгө жугумдуу содагерлерден бололу туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.